Ыйык жазуу 2000 жылдан ашуун убакыттан бери бүтүндөй адамзаттын тагдырына таасир этип келе жаткан китеп. Ыйык жазуу Кудай адамдардын жашоосун өзгөртүү үчүн колдонгон китеп. Ыйык жазуу окуганга кызыктуу китеп. Сизди ыйык жазуунун барактарына саякатка чакырабыз. Күн сайын сиз менен бирге окуп, ой жүгүртүп, ачылыштарды алуу максатында ыйык жазууга кайрылмакчыбыз. Биз менен сапарга чыгууга даярсызбы? Андай болсо, кеттик. Ыйык жазууга саякат жасайлы. Арбаңыздар, ардактуу угармандар, амансыңарбы достор? Сиздер менен кайрадан амандашып турганыма Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк айтам. Бул болсо ыйык жазууну барактайлы уктуруусу. Микрофондо мен Каныбек Маметоолу. Угармандар, ошентип бүгүн биздин 110-чу жолку жолугушубуз. Биз Мисирден чыгуу китебиндебиз. Кудай Муса пайгамбарга кайрылып, аны таптакыр мүмкүн эместей сезилген нерсеге чакырды. Муса пайгамбар Исраил элин боштондукка чыгарууда ал мурда да аракет кылып көргөн. Бирок эч кандай натыйжа чыккан эмес. Анткени Муса пайгамбар ошол убакта өз күчү менен, өзү түшүнгөндөй, өзүнүн акылы жеткендей аракет кылган. А бул жолкусунда болсо Кудай кайрылып ага таптакыр башка, таптакыр жаңыча нерсени айтып жатат. Биз 6-бөлүмдүн башында Кудай өзү жөнүндө айтканын көргөнбүз. Анткени бул учурда бардыгы ошол кудайлардын улуу майданына даярдалып жаткан. Эсиңерде угармандар, биз өткөндө бул жерде Кудай фараонго каршы чыкпаганын, же Муса пайгамбар фараонго каршы чыкпаганын, же болбосо Исраил эли мисирликтерге каршы чыгып жатпаганын айтканбыз. Бул таптакыр башка мүнөздөгү каршылашуу болчу. Бул жерде Исраилдин Кудайы, тагыраагы аалам жерди жараткан Кудай Мисирдин ар кандай кудайларына каршы чыгып жатат дегенбиз. Ошентип Муса пайгамбар Исраил аксакалдары менен чогуу фараонго келген. Бул тууралуу биз 5-бөлүмдөн окуганбыз. Ал Исраил элин чөлгө барып, Кудайга табынып, Кудайга курмандык чалып келүүгө 3 күнгө гана жиберишин, 3 күнгө гана уруксат беришин суранган. Фараон аны угар менен дароо эле: "Мен ал Кудайды билбейм. Ал ким экен анчалык? Аны билейин деген оюм дагы жок. Жоголгулачы бул жерден" деген. Ал гана тургай фараон ысрайылдыктардан мурдагыдай эле өлчөмдөгү кыш куюуну талап кылып, ал үчүн керектүү каражаттар менен камсыз кылууну токтотуп салган. Кудай Муса пайгамбарга өзүнүн ким экенин көрсөткүсү келип жатат угармандар. Ал эмне кылып жатат? Бул жерде бул өтө маанилүү. Анткени Муса пайгамбар фараонду көрдү. Ал өзүнүн улутташтарын көрдү, өз элинин адамдарын, тагыраагы ал еврейлерди көрдү. Ошол адамдар: "Эмне үчүн мындай кылдың? Бизге азыр мурдагыдан дагы жаман акыбал түзүлдү. Эмне үчүн биз сенин айыңдан азап тартышыбыз керек?" деп ачууланышты. Кудай Муса пайгамбарга өзүнүн ким экендигин ачып берди. Андан соң Кудай ал аркылуу Исраил элин Мисирден чыгармакчы. Анын алдында фараонго да, Мисир кудайларына дагы, ошол кудайларга кызмат кылгандарга дагы өзүнүн чындыгында ким экендигин көрсөтөт. Андан соң ысрайылдыктар ушул окуяны, Кудайдын сүйүүсүнүн улуу тарыхын, Кудайдын ырайымынын улуу тарыхын, Кудайдын куткаруусунун улуу тарыхын угармандар кылымдар бою эстеп жүрүшмөкчү. Андан соң ысрайылдыктар бул тууралуу өздөрүнүн балдарына айтып беришет. Анткени Кудай улуу иш жасаган. Бүгүнкү күндө биз машаякчылар элчи Павылдын "Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Ыйса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгарарына бекем ишенем" деген сөздөрүн эстейбиз. Бул биз жөнүндө эмес, угармандар, бул Кудай жөнүндө, анын ырайымы, күчү, кудурети жөнүндө. Кудай бир кезде Исраил эмнеге муктаж болгонун билгендей эле, бүгүнкү күндө биздин дагы эмнеге муктаж экенибизди ал так билет. Кудай биздин үмүтсүз абалыбызды билет. Аны эч нерсе менен биз таң калтыра албайбыз. Ал бардыгын билет. Биздин милдетибиз эмне болуп жатканыбызды ага билдирүү эмес, ага канчалык таянаарыбызды, ага канчалык ишенерибизди көрсөтүү. Эмесе угармандар, Мисирден чыгуу китебинин 6-бөлүмүнүн 6-аятынан: "Ошондуктан Исраил уулдарына мындай деп айт" деген Кудайдын сөзүн окуйбуз. Андан ары Кудайдын куткарылууга байланышкан 7 убадасы. Окуйлу. 6-бөлүм 6, 7, 8 аяттар. "Ошондуктан Исраил уулдарына мындай деп айт: Мен Теңирмин, силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарам, силерди кулчулуктан бошотом, силерди кудуреттүү күчүм менен, чоң жазалар менен куткарам. Силерди өзүмө эл кылып алам да, силердин Кудайыңар болом.
ошондо силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарган Кудай Теңириңер мен экенимди билесиңер. Мен колумду көтөрүп Ыбырайымга, Ыскакка жана Жакыпка берем деген жерге силерди алып барам да, аны силерге мураска берем. Мен Теңирмин. Мынакей, угармандар, 7 убада. Бул убадалар, угармандар, Муса пайгамбар үчүн дагы, Аарун үчүн дагы, Ысрайыл эли үчүн дагы актуалдуу болгон. Алар бүгүнкү күндө жашаган биз үчүн да актуалдуу. Карасаңар, угармандар, мен Теңирмин, силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарам дейт. Ооба, Кудайды тааныбаган адам дагы кандайдыр бир эзүүнүн астында жашайт. Ал күнөөнүн эзүүсү, конкреттүү адамдар аркылуу көрсөтүлгөн эзүү. Көпчүлүк учурда биз Кудайга келүүнүн ордуна, ага кайрылуунун ордуна өзүбүз башка адамдарга кул кылып беребиз. Ошентип Кудайдын бул жердеги биринчи убадасы: мен силерди ошол эзүүдөн куткарам. Эзүүнүн астында жашай бериш зарыл эмес. Силерди кулчулуктан бошотом дейт. Угармандар, өзүнө чынчыл адам жашоосу чындыгында эле кулчулук сыңар экенин түшүнөт. Машаякчы эмес адамдар дагы кээде өздөрүнүн жашоосу кунарсыз, кызыксыз, окшош эле күндөр болуп жатканын айтышат. Эмнеге жашап жүрүшкөнүн өздөрү түшүнбөгөндөр дагы бар. Дүйшөмбүдөн ишембиге чейин эртеден кечке иштеп, дем алыш күнү жакшылап уйкусун кандыра уктап, же бир жерде көңүл ачып, эс салып, анан кайра дүйшөмбүдөн ишембиге чейин жаны тынбай иштөөнүн эмне кереги бар экенин түшүнбөйт. Бирөөлөр азыраак, бирөөлөр көбүрөөк иштейт. Ушундай кудайсыз жашоо көптөргө маалым. Ошол себептен, угармандар, куткарылуу абдан зарыл. Силерди кулчулуктан бошотом дейт Кудай. Бирок, угармандар, көпчүлүгүбүз билгенибиздей эле боштондук үчүн кандайдыр бир күч аракеттер талап кылынат. Кудай ошол учурда Ысрайыл элин бошотуш үчүн күч аракет жумшаган. Ооба, Кудай азыр дагы күч аракет жумшап жатат. Күч аракет Голгофадагы айкаш жыгачта жумшалган. Куткарылууга ээ болуунун жалгыз жолу так ошол. Ошондой эле жогору жактагы аяттардан: силерди кудуреттүү күчүм менен, чоң жазалар менен куткарам дейт. Угармандар, биз куткарылышыбыз үчүн, боштондукка чыгышыбыз үчүн Кудайдын уулу Ыйса Машаяк өзү жаза алган. Кудай: силерди өзүмө эл кылып алам да, силердин Кудайыңар болом дейт андан ары. Эсиңерде, угармандар, биз Кудайдын бир нерседен куткаруу менен эле чектелбегендигин айтканбыз. Мен куткарылдым, мен күнөөдөн эркиндикке чыктым. Бирок Кудай бизди таптакыр жаңы жерге алып келет. Биз Кудайдын эли болобуз. Биз анын эли эле эмес, анын балдары дагы болобуз. Биздин бүтүндөй жашообуз ошентип өзгөрүлөт. Бүгүнкү күндө көптөр Ыйса Машаякты өтө эле жумшак, өтө эле боорукер катары көргүлөр келет. Түгүл аны ошондой да элестетишет. Угармандар, Ыйса Машаяк чындап эле мени боштондукка чыгарды. Ал мени чындап эле күнөөдөн бошотту. Бул эң сонун. Бирок ал мени түбөлүктүүлүк үчүн эле бошотуп куткарып койгон жок. Эгер ал бизди түбөлүктүүлүк үчүн эле куткарган болсо, анда дароо эле түбөлүктүүлүккө жөнөтүп жибермек. Бирок биз азырынча жерде жашап жатабыз. Ал бизди түбөлүктүүлүккө дароо эле алып кетпейт. Анын ар бирибиздин жашообуз үчүн өзүнүн ой максаты жана планы бар. Ыйса Машаяк бизди эски дүйнөдөн, күнөө дүйнөсүнөн алып чыгып, бизге жаңы өмүр берет. Ал бизди өзгөртөт. Дал ошол себептен өтө эле жумшак, өтө эле момун, өтө эле боорукер, жакшынакай Ыйса Машаякты элестетип албашыбыз керек. Угармандар, түшүнүп жатасыңарбы? Эгер жашоо өзгөрүлбөсө, анда биз чындап эле куткарылдык деп айтууга дагы такыр негиз жок. Мен куткарылдым. Менин жашоомдо баары сонун болуп калды деген адамдарды билем. Андай адамдарды далай кезиктиргем. Бирок чындап жашоолорун карай турган болсоң, баары сонун эмес экенин түшүнөсүң. Андан тышкары бизге угармандардан ар кандай каттар дагы келип турат. Кээ бир каттар чындап эле таң каларлык. Бизди көптөн бери угуп келе жаткан бир адам мындай деп жазыптыр: эгер аны мен жекече таанысам, аны менен сүйлөшпөй деле коймок болушум керек дейм. Бирок Кудай чынында башкача карайт эмеспи? Кудай ал кишинин биздин берүүлөрдү угуп жүрүшүнө шарт түзүп койгон экен. Ал катында өзүнүн жашоосу тууралуу, басып өткөн жолу тууралуу баяндайт. Каттын ээси ошол сөздөрүнүн арасында: менин 5-6, түгүл андан дагы көп никесиз балдарым ар кайсы жерде жүрүшөт деп ачык жазыптыр. Албетте, катынан көрүнүп тургандай,
ал балдардын ар бири ар башка аялдардан. Бул кандай абийирсиздик. Ошентип ал жашоосунун бир учурунда дин жолуна түшүптүр. Түгүл диний билим алганы барыптыр. Ошентип жүрүп, кечил болом деп жүргөн бир аял менен мамиле куруп кетет. Анан ошентип экөө жыныстык катнашка барып, түгүл экөөнүн мамилеси укмуштуудай романга айланган. Бирок ошол эле учурда ал баякыл диний билим алуусун уланта берет. Андан кийин угармандар, ал тургай ал диний кызматчы дагы болуп калат. Бирок бир учурда Кудай анын жүрөгүнө сүйлөй баштайт. Кудай анын жүрөгүндө иштей баштайт. Ал аркылуу иш жүргүзө баштайт. Ошондо анын жашоосу түп тамырынан өзгөрөт. Ал киши мурдагы күнөөлөрүнүн кесепетин тартууга аргасыз болгон. Бирок азыр анын үй бүлөсү бар. Ал ошол эле жогоруда айтылган аялга үйлөнгөн экен. Азыр ал киши таптакыр башка адам болгон. Бир жолу мен бир аял менен дагы сүйлөшүп калдым. Ал мага өзүнүн күйөөсү жөнүндө айтып калды. Бул жогорудагы үй бүлөдөн таптакыр башка үй бүлө. Бирок окуялары өтө окшош. Анын күйөөсү кыштактагы чакан диний жайда кызматчы экен. Анын аялы эки нерсеге тынчсызданчу. Биринчиси, аялы күйөөсүнүн дайыма ачуулана бергендигине тынчсызданат. Ал өтө эле каардуу киши экен. Экинчиден, ал дайыма мас болуп келчү экен. Кызматынан кийин ал кайсыл бир жака барып ичип келчү экен. Бирок кийин ыйык жазууну окуп жүрүп, руханий мазмундагы китептерди окуп жүрүп, анын жүрөгүндө Кудай өзү иштей баштайт. Буга чейин басып келе жаткан жолу ишеним жолу эмес экенин, тек гана динчилдиктин жолу экенин ал түшүнгөн. Ошентип анын жашоосунда чукул бурулуш башталат. Ал күнөөнүн колчулугунан чыгып, күнөөдөн толугу менен бошонуп, жашоосун башкача нукталантат. Ошентип биз 8-аятты окуйлу. Мен колумду көтөрүп Ыбрайымга, Ыскакка жана Жакыпка берем деген жерге силерди алып барам да, аны силерге мураска берем. Мен Теңирмин дейт. Угармандар, бул жаңы жер, бул жаңы жашоо. Чындап эле жаңы жашоо. Бул Кудайдын убадасынын аткарылышы. Мурунку абалдан бошонуу гана керек. Теңир өзү бизге берип жаткан учурчак менен келечекти кабыл алуу керек. Ошондо Кудай бир кезде ысрайылдыктарга колун сунгандай, бизге дагы колун сунат. Азыркы учурда биз Кудайсыз болсок, күнөөнүн кулчулугунда болгондой эле, алар дагы Мисирде кулчулукта болушкан. Бирок Кудайдын Мисирден дагы, ошондой эле күнөөдөн дагы куткарганга күчү жетет. Кудай ысрайылдыктарды дагы, ошондой эле бизди дагы боштондукка чыгарганга анын күчү жетет. Бул таң каларлык куткарылууну бир гана жараткан Кудай ишке ашыра алат. Дал ошол себептен бизге өзүбүз элестеткендей момун, жумшак Ыйса Машаяк эмес, кудуреттүү, куткарууга күчү жете турган, чындап эле кудурети чексиз Кудай Ыйса Машаяк керек. Куткарылуунун улуу мерчеми мына угармандар ушундай. Муну Кудай белгилеген. Бул иш мерчемди Кудай гана акырына чыгарылат. Жогорудагы 8-аяттан Кудай бизди жаңы жерге алып барарын окудук. Элчи Павылдын Римдиктерге жазган катынын 5-бөлүм 1-аятындагы сөздөрү ушул ойдун жаңырыгы сыяктуу угулат. Ал жерде мындай делет: ошентип биз ишеним аркылуу акталып, Теңирибиз Ыйса Машаяк аркылуу Кудай менен тынчтыкка ээбиз. Достор, биз ишеним аркылуу акталганбыз. Эми Кудай менен биз тынчтыкка ээбиз. Бул өтө маанилүү. Биз бир нерседен кутулуп эле тим болбостон, башка бир нерсеге кирдик. Бул улуу куткарылууну Кудай өзү ишке ашыргандыктан эми ошону менен жашайбыз. Угуп жатканыңыз ыйык жазууну барактайлы берүүсү. Биздин берүүнү үзгүлтүксүз угуу үчүн YouTube каналыбызга жана Facebook баракчабызга катталууну унутпаңыз. Ошентип угармандар, биз сөзүбүздү андан ары уланталы. Азыр Мисирден чыгуу китебинин 6-бөлүмүнүн 9-аятын окуйлу. Ал жакта мындай делет: Муса муну Ысрайыл уулдарына айтып берди. Бирок алар жүрөк заада болуп калышкандыктан жумуштун оордугунан Мусага кулак салышкан жок дейт. Билесиңер угармандар, бир жагынан Муса пайгамбарга абдан боорум ооруйт. Экинчи жагынан ысрайылдыктарды түшүнүп турам. Муну ошол ысрайылдыктар карагандай, адамдык көз караш менен карап көргүлөчү. Мына, Муса деген бир киши келди. Ал 40 жыл мурда пайда боло калып, ызы чуу салып кеткен адам. Ошонун айынан качып ал чөлдө жашап калган. Анан эле 40 жыл өткөндөн кийин ал киши кайра келди. Ал тууралуу эл билет. Ал тууралуу бири-бирине айтып, ооздон оозго өтүп отургандыктан аны көпчүлүгү билишет.
Анан ошол киши келе калып эле: "Бүттү, Кудай силерди бул жерден алып чыгат. Жүргүлө, фараонго барабыз" деп жатса. Анан алар фараонго кирип чыгышты. Ал жактан эмне чыкты? Ошолордун ушундай иштеринин жыйынтыгында байкуш баякы карапайым ысырайлыктарга мурдагыдан дагы көп иштешке туура келип калды. Тагыраагы жашоолору мурдагыдан дагы абдан оор болуп кетти. Анан алардын көзү менен караганда ошол Муса деген неме Ысрайыл элин боштондукка чыгармак түгүл, алардын жашоосун абдан оорлотту. Бир жагынан алып караганда чынында ошондой болгон. Угармандар, айткандай эле мына ушул сыяктуу абал, көңүл калган абал жаш машаякчыларда дагы болот. Адам Кудайга келсем баардыгы жакшы болот, баардыгы оңой болот деп ойлойт. Бирок иш жүзүндө жашоо көп жагынан мурдагыдан дагы оорлойт. Дал ушул себептен Муса пайгамбардын көңүлү чөгүп калгандыктан Кудай аны шыктандырып ага дем берип жатат. 10-аяттан 12-аятка чейин окуйлу. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Мисир падышасы фараонго кирип айт, ал Ысрайыл уулдарын өз жеринен кое берсин." Муса Теңирдин алдында мындай деди: "Мени Ысрайыл уулдары укпай жатышса, фараон кантип уксун? Мен болсо сөзгө жокмун." Угармандар, мен Муса пайгамбарды абдан жакшы түшүнүп турам. Ал мындай деп жатат: "Кудай, уксаң, мени ушул ысырайылдыктар укпай жатышса, анан фараон кантип уксун? Ага жибергениң кандай?" деп жатат. Ошондо 13-аятта Кудай Муса пайгамбарга дагы бир иреттен берди. Окуйлу. Бирок Теңир Муса менен Арунга сүйлөдү. Ысрайыл уулдарын Мисирден алып чыгууга буйрук берип, аларды Ысрайыл уулдарына жана Мисир падышасы фараонго жиберди. Чындыгында бул жактан Муса пайгамбардын түшүнбөй жатканы, каршы болуп жатканы түшүнүктүү. Бирок Кудай ошондой кырдаалга дагы карабастан, барасыңар дагы мен тапшырган ишти аткарасыңар. Кыйынчылыктарга карабастан, мен силерди эмне максатта чакырган болсом, ошону ишке ашырууга барасыңар деп жатат. Эгер угармандар, андан аркы аяттарды окуй турган болсок, андан ары санжыралар кетет. Бирок биз бул жактагы санжыралар жазылган аяттарга көп деле токтолбойбуз. Ошентсе дагы мен аны окушум керек. Анткени бул Кудай үчүн абдан маанилүү болгон. Ошондой эле Ысрайыл эли үчүн дагы абдан маанилүү. Андан сырткары ал жерде сөзсүз көңүл буруш керек болгон бир айрым нерселер бар. Ошондуктан бул санжыранын айрым жерлерин мен окуй кетейин. Ошентип 14-аят. Алардын уруу башчылары булар: Ысрайылдын туну Рубейндин уулдары, Ханох жана Палу, Хесрон жана Карми. Бул Рубейн уруусу. Угарман, уруу өкүлдөрүнүн баары атынан аталып жатканына көңүл буралы. Бул ысымдар Кудайдын эсинде. Ал аларды сактап койгусу келет. 16-аяттагы атала турган аттар ыйык кызмат кылуучулардын династиясы. Анда 16-аятта окуйлу. Лебинин уулдары, уруу башчылары булар: Гейршон, Каат жана Мерари. Леби болсо 137 жыл жашаган. Достор, биз ушул баяныбыздын жүрүшүндө бул адамдарды дагы да кезиктиребиз. Андан ары Лебинин экинчи уулу Гейршондун уулдарынын ысымдарын окуйбуз. Андан кийин Мераринин уулдары. Башкача айтканда, Леби тукумдарынын 3-чү мууну. Бул дагы ыйык кызмат кылуучулар династиясы. Анан 18-аятта жазылган төмөнкү сөздөргө көңүл бурсаңар. Баса угармандар, бул ыйык жазуу боюнча викторинага жакшы суроо. Айткылачы, Муса пайгамбар өзү кайсы уруудан чыккан? Ысрайыл уулдарын баарыбыз эле эстейт болушубуз керек. Жүйүт уруусунан Дөөт падыша чыккандыгын билебиз. Кийин Жүйүт уруусунан Дөөттүн урпагы, Дөөттүн тактысына отура турган Ыйса Машаяк чыккандыгын билебиз. Ал эми биз сөз кылып жаткан Муса пайгамбар менен Арун кайсыл уруудан? Ошентип 18-аятта Лебинин бир уулунун урпактары саналат. Кааттын уулдары Амрам жана Ицар, Хеброн жана Узиэл. Мына угармандар, ушул жердеги Амрам Муса пайгамбардын атасы. Бул жөнүндө биз 20-аяттан билебиз. Бул тууралуу биз мурда дагы бир аз сөз кылып өткөн элек. Тактап айтканда, Муса пайгамбар ыйык кызмат кылуучулардын уруусунан, тагыраагы Леби уруусуна таандык. Кызыгы, азыркы учурда жашап жаткан жүйүттөр өздөрүнүн кайсы уруудан чыккандыгын алар эстей алышпайт. Алиги тарыхый эс тутум өтүп кеткен. Ал жок болуп кеткен. Мурда болсо баардыгы ачык көрүнүп турган. Азыр болсо көп берилген суроолордун дагы бирине ушул жерден жооп бере кетишим керек болот.
Муса пайгамбар төрөлгөндө анын аман калары деле күмөн болгон. Анткени ошол кезде көпчүлүгүбүз билгенибиздей, фараондун жаңы төрөлгөн еврей эркек балдары өлтүрүлсүн деген буйругу күчүндө болчу. Бирок Муса пайгамбардын Арун деген бир тууганы бар эмес беле? Эсиңердеби? Ошондуктан менден кээ бир учурда ал эми Арунду кантип өлтүрбөй калышкан деп көп сурашат. Муса пайгамбардынго кандайча аман калганын биз билебиз. Ал эми Арунчу? Арун кантип аман калган? Арунду эмнеге өлтүрүшкөн эмес дешет. Угармандар, эгер биз текстке көңүл бура турган болсок, Арундун Муса пайгамбардан улуу болгонун билүүгө болот. Ошондуктан Арундун фараондун баягы буйругу чыгы электе төрөлгөн деп айтууга болот. Тагыраагы жүйүттөрдүн жаңы төрөлгөн баардык эркек балдарын өлтүрүү буйругу кийинирээк чыккан. Ал кезде Арун бар болсо керек. Ошондуктан фараондун буйругунун Арунга эч кандай тиешеси жок болгон. Ошентип угармандар, андан ары санжыра уланат. Ооба, биз баардыгын окубайбыз. 26-27 аят. Арун менен Муса Теңирден Мисир жеринен Исрайыл уулдарын кошуундары менен алып чыккыла деген буйрук алган кишилер. Исрайыл уулдарын Мисирден алып чыгуу үчүн Мисир падышасы фараон менен сүйлөшкөн кишилер ушул Арун менен Муса деген аятты окуйбуз. Бул чынында эмне үчүн ушунчалык маанилүү? Анткени бир канча убакыт өткөндөн кийин бул ишти ким, эмне үчүн, кандай негиз менен, эмне максатта кылган деген суроо келип чыгат. Ошондо бул суроонун жообу мына ушул болот. Арун менен Муса пайгамбарга Кудай буйрук берген. Бирок Кудай Муса пайгамбар менен иштешүүгө аргасыз болгон. Анткени Муса пайгамбар Кудайга макул болбой, менин колумдан келбейт, мен түшүнбөйм, мен сүйлөй албайм деген. Бирок Кудай аны өзүнүн өзгөчө куралы кылып өзгөрткөн. Ушул агайнини бул ишке Кудай чакырды. Кудай аларга бул үчүн бийлик берди, мүмкүнчүлүк берди, өзүнүн буйругун берди. Ошентип 28, 29, 30 аяттар. Теңир Мисир жеринде Мусага сүйлөгөндө, мен Теңирмин, мен сага айткандын баарын Мисир падышасы фараонго айт деди. Муса болсо Теңирдин алдында мындай деди: мен сөзгө жокмун, фараон мени кантип уксун? Бул жөнүндө биз угармандар мурда дагы окуганбыз. Мындай 4-бөлүмдө дагы болгон. Анан ошол эле нерсе ушул жерде дагы кайталанып жатат. Ошентип эми 7-бөлүм. Азыр угармандар 7-бөлүмдүн 1-аятынан 5-аятына чейин окуйн. Бирок Теңир Мусага мындай деди: билип кой, мен сени фараонго Кудай кылып койдум. Ал эми бир тууганың Арун сенин пайгамбарың болот. Сен ага мен буйргандын баарын айтасың. Бир тууганың Арун болсо фараонго: Исрайыл уулдарын өз жериңен кое бер деп айтат. Бирок мен фараондун жүрөгүн катуулантып коем да, Мисир жеринде өзүмдүн көптөгөн жышаандарымды, кереметтеримди көрсөтөм. Фараон силерди укпайт. Ошондо Мисирге күч колдонуп, аны катуу жазалап, өзүмдүн кошуунумду, өз элим Исрайыл уулдарын Мисир жеринен алып чыгам. Мен Мисирди катуу жазалап, алардын арасынан Исрайыл уулдарын алып чыкканда, Мисирликтер менин Теңир экенимди билишет. Мынакей угармандар, ошентип Кудайлардын улуу салгылашы башталганы турат. Ошол салгылаштын алдында эң башында Кудай Муса пайгамбарга дагы бир жолу дем берип, бул салгылашты Кудай өзү жүргүзөрүн көрсөтүп жатат. Достор, силердин жашооңордо кандай салгылаштар болуп турат? Эбегейсиз күчтүү фараонго жолугуу алдында тургандай сезимдер силерде дагы болобу? Эгер ошондой боло турган болсо, достор, мен силерге дем бергим келет. Ооба, мен силерди шыктандыргым келет. Фараон биз элестеткендей эбегейсиз күчтүү эмес. Бул жерде сөз фараон жөнүндө эмес, силер жөнүндө, анан Кудай жөнүндө болууга тийиш. Ошол эбегейсиз күчтүү делген фараон каршылык көрсөтө албаган Кудайды силер тааныйсыңарбы? Анда эмесе, достор, даярдангыла. Ооба, келээркиде жогоруда айтканымдай Кудайлардын салгылашы башталат. Анан биз болсо алдыңкы катарларга отуруп, ошол салгылашка байкоо жүргүзөбүз. Ал жакта алай-дүлөй, кыйсыпыр, дүрбөлөң, ызы-чуу башталат. Андыктан даярдангыла. Ооба, алар тууралуу бүгүн эмес, эмки жолугушууда дал ошол жерден баштайбыз. Ага чейин аманчылыкта бар болуңуздар. Кудуреттүү Кудай ар бирибизди жалгасын. Ардактуу достор, биздин ыйык жазуунун барактарына жасай турган саякатыбызга кошулганыңыздарга рахмат. Бул убакыт силер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөмүн.
кийинки жолугушууда да китептердин эң асылы болгон ыйык жазууну кайрадан ача турган жолугушууда да силерди күтөбүз. Уктуруу теология илимдеринин доктору Джон Вернан Макгинин материалдарынын негизинде даярдалды.